Алгач сиздерге мындай боюн көрсөтүп коелу. Жерге коюп, холкага алып келдик. 1.65 чыгат атат. Болду. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Мисирге каналынын катталуучулары. 10 апрель 2022 жыл Чүй обласы Ысык-Ата районуна караштуу Садовой айылына келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү мына ушундай жакшы өспүрүмдөр бар экен. Ошол өспүрүмдөрдөн сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми бул өспүрүмдөрдөн биздин сатуучубуз жаныбызда. Сатуучубуз маалымат берип айтсын. Ассаламу алейкум. Ой, бул. Алейкум ассалам. Буну кыскараак кармабаса болчу да эмес? Курчта. Азырма тиги таекөө постоянно чогуу-чоңоюп, бири-бири көнүп калганда. Бири-бириден ажырабайт. Ажырасылык кыйкырып кичинеп мындай тапалаң кылышат. Эми бул биринчи тайыбыздан айтып өтөңүзчү, алгач жашынан сурайлычы. Жашы канчада бул? Бул тай азыр мына жазга өз негизи 2-ге чыгат, полторашка деп айтып атпайбыз баары эле. Жазга 2-ге чыга тургандар полторашка дешет. Майдын 28-де биз кааныш кишилерден Москвадан алдырганыбыз үчүн постоянно ошол кишинин жылкыларын, тайларын биз алып келебиз. Ошо тууган акам алып келет. Ошо тааныш кишилерден алгандыгыбыз үчүн мунун туулган күнүдөн бери билебиз. 26 май 2-ге чыгат. Азыр эми полторашка дешип коет. Ушундайлар бар эле. Анан мунун пародасын айтып кетсем, пародасы Старый Орлов. Атасы Польша. Польша Сласка эмне экенин билбейм, мен тиги хозяйнын айтуусуна караганда Польша да. Эми бизде эч кандай документи жок. Биз да ошо хозяйндан уккан сөздү айтып атабыз. Негизи сизден алганда мындай немеси дагы фигурасын карагандан Сласкага окшоп кетет. Эми точносын билбейм мен. Кочкор тумшук деп коет, башында көрүп атасыңар. Эми болушу ушул. Мен өзүм деле ат минип чоңойгонмун. Мен немеме караганда, сыныма караганда бардык параметрлери жакшы эле келишкен эле. Биринчи өзүңүз деле ошол жылкы кармап жүргөнмүн, жашман деп калдыңыз. Мындай келечекте жакшы аттардан болуп чыгышына кандай эмнесинен көзүңүз жетип турат? Кудай буйруса бул келечекте жакшы ат болгода. Эми буну баарын бир Алла билет, бир Алладан. Бирок баягы биз пендебиз да. Биздин сыныбыз боюнча Кудайга шүгүр, азыр ушул тапта бунун боюн өсүшү, жоондуктары, бүт параметрлери келишкен. Келечекте Кудай буйруса азыр ушул тапта 1.65 ровно чыгып атат, Элдер 1.65 чыкпаганды 1.70 деп айтат. Метрге салбай туруп эле. Биздики мына метрге салып көрдүк. 1.65 ровно чыкты. Келечекте 1.80 чыгат деген үмүт бар. Келечекте баягы Чокпогулактагы эң чоң аттардын бири болот деген үмүт бар. Демек жакшы ат таптаган, жакшы чабандестин колуна тийген болсо, жакшы тарбия кылган болсо, демек бул өспүрүмдөн чыкты да, Ошондой. Курчтугу баары аябай курч. Көрүп атасыңар. Баш бербей атат. Азыр мингиге да үйрөтүп койдук. Бир аз үйрөтүлүптүр, эми жаңы эле үйрөтүлүп жатат экен. Ден соолуктары ичип жегендери жакшы эле болду. Кудайга шүгүр, ден соолугу жакшы. Эгер ден соолугу жакшы болбосо мынчалык эт болбойт да. Жем жебейт тем более. Азыр чөптү эле ушундай өзүн алып жүрөт деңиз. Өтө жакшы. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, сатуучубуз кыскача маалыматын берди. Эми сиздерге мындай кыска кармап турсаңыз, жакындан бир көрсөтөлүчү. Кабак баштарынан көрүңүздөр, мындай жакындан. Тишин көрсөтүп койгон дагы жакшыраак болот. Бул 2,5 жашар деп айтышы дагы мүмкүн да. Туура айтасыз. Жакшы. Мына көрүнөт. Болот. Өтө сонун. Эгер тишинен билем дегендер болсо, өзүңүздөр жакшылап сындап көрсөңүздөр болот. Көкүрөктөрүнөн көрсөңүздөр болот. Мында казыктары, туяктары баары таза көрүнүп турат. Эч кандай айыбы жок деп сатуучубуз дагы белгилеп айтып кетип жатат. Колтуктары дагы кенен экен.
Така көрө элек окшойт, э? Taka görülek yok. Така көрө элек. Sorularını tartıp koyacağım bana sorularını. Çabanladan özü terbiyeli ağlattı. Эгер жакшы тарбия берген болсо, бул өспүрүмдөн демек жакшы ат чыккыдай. Эми 1-2 бастыралы эми. Bastıracağım. Акырындатып, өзүңүздү айлап бастырасыз. Жануар жүгө салбасак жакшы болмок экен. Бир аз көрүп атасыздар, оолугуп чуркагандарында тартып кетип атат. Айлайсыздар. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, бул чуркап ойноктоп турганы ден соолугу мыкты, жакшы өспүрүмдөрдүн бири экенин айтсак болот. Көрүп атасыздар, өтө жакшы. Туяктарында эч кандай жарат болгон эмес, эч кандай айыбы жок экен. Демек, кыскача маалыматын бердик. Эми бул тайыбыздын баасын айтыңызчы. Канча дейсиз баасын? Taydın bağısını bu taydı 27 taydın arasından tandalıp alıngan tay. Bir Kamaz'da bir Fura'da 27 tay gelgen. Кыскартып кармай бериңиz эми. Sol 27 taydın arasından tandap en güçlüsünü çıdap bakçasını vagında alganбыз. Özüzdeli alganбыз, kımbat alganбыз. Oşon için emi tuğra kelse, bayağı komentariden erkim arkanday sözler yazışı mümkün. Emalar kımbat alıp kımbat bakmagandan moşt oşonday dep süyleyip de oylayım. $7.000 dep atan. Kemi bar. $1.000 berem degen kişi daha zvantep surasa bola beredi. Жакшы. Uyatı yok. Kim suragan alat deyt bizde. Toora айтасыз. Сүрөттөрү, кичинекейинде келген сүрөттөр бардык доказательствосы бар. Даже сүрөтүдө числосуга чейин жазылганы бар. Былтыркы 21-жылкы кулундагы сүрөттөрү бар. Кээ-бирлер мындай чоң тай бул 1,5 жаш 2 жаш болгонуна ишенбеши мүмкүн да, бул бышты болот деп түшүнүшү мүмкүн. Туура. Ошондойлорго мен сүрөттөр менен доказательство, мына жайындагы видеолор, күзүндөгү видеолор, бардык видеолорун көрсөтүп бере алам. Гарантия. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасын уктуңуздар. $7.000 коюлуп жатат экен. Албетте сүйлөшүүлөр болот, жолу болот. Андыктан сиздерге жаккан болсо, экранда номерлерге чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Сиздерге көрсөтүүчү биринчи тайыбыз болду. Эми кийинки тайды сиздерге көрсөтөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. Кийинкини алып чыгарыз, а? Буну дагы боюн сиздерге бир көрсөтөлү. 1.56 экен. 1.55 таза десек дагы болот, а? 1.55 плюс болот. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, мына эми экинчи тайыбыз дагы даяр болуп чыкты. Эми бул тайыбыздан айтып кетиңиз эми. Азыркы убакта жашынан сурайлычы биринчи. Бул тай дагы ошо Россиядан келген, Москвадан келген бул дагы. Жаш боюнча айтсак, бунун жашы июлда. Июлдун аягында, августка жакын 2 жашка чыгат да. Бул да ошо полторашка деп аталат. Ошолордун породасы боюнча айтып кетсек, породасы англичан. Англичан чистокровный. Мунун несине атасы менен бир болчу, акасыдан. Акасыны жакында саттык. $12.000 деп баягы Ошкабар. Ошкабар, Ош кежиби, ошодо жүрбөйбү? Англичан сатылды Өзбекстанга деп. Даже $12.000 көбүрөөккө сатылды. 1.200.000 сомго сатылган. Нокат жергесинен кетти. Нокат жергесинен. Ошол менен ошондо бир бийин, жок, энелери башка, атасы бир. Атасы бир дегенсиз. Аталар англичан. Ошо тааныш бир орус аялдан, ветеринар аял болот, ал өзү. Ошо Канзаводдун баягы айгырлардын, жылкылардын караган ветеринар аялдан алынган. Ал аялдын өзүнүн жылкылары бар, каалаган ошо Канзаводдогу айгырга бейлерин койгон укугу бар экен да, баягы ветеринар болгондугу үчүн. Ошон үчүн биз булардын так баягы породасын билебиз, ошол аялдын айтуусуга караганда. Эгер туура болсо ошол аялдын айтканы. Ошол мунун акасын дагы кече жакында сатылган акасыны ошол аялдан алып келгенбиз. Жакшы. Мунун чуркашын азыр көрдүк. Өтө жакшы чуркап атат экен. Бул дагы күлүктүгүндө сөз жок. Демек, англичанын уругу болгон болсо, бул күлүктүгүндө өтө сонун болот. Ден соолуктары, ичип жегендери жакшы эле болуп азыр. Жакшы. Булар эки өтөгөнү жем жебейт. Жем жебей турган этин карабайсың ага. Жем жебей турган, значит, тени таза болгон үчүн ушундай семиз да. Демек, тандалып келген тайлардын бири мына ушулар, Биз ошол бир туган акабыз ташыйт, ошодон бул укам болот.
Tandап өзүбүзгө жаккан купулубузга туура келген тайларды алганбыз да. Урматтуу көрүүчүлөр, кыскача маалыматын биздин сатуучубуз айтып өттү. Эми сиздерге мындай жакындан бир көрсөтөлү. Кыскараак кармап турасыз, Караган агабыз өзү жакшы үйрөтүптүр мына. Миңги кылып үйрөтүлүптүр, урматтуу көрүүчүлөр. Аласыздар, ушул жакшы тарбияны берип, улакка чапсаңыздар болгудай аттар экен мына өспүрүмдөр. Ачайм. Өтө карматпаса кыйнабай эле койсоңуздар деле болот. Эми алам деген алуучулар болсо жакындан келип көрөт албетте. Алдыларынан көчөтөлчү мында кабак баштарынан көрүңүздөр, көкүрөктөрдөн көрүңүздөр жаныбар. Колтук баштары, туяктары баары таза көрүнөт. Бул деле така көрө элек экен, Ha böyle koş. Сорларынан көрсөңүздөр да болот. Демек, жаныбардын мүчөлөрү келишкен, аябай жакшы өспүрүм экен. Көрдүңүздөр. Эми 1-2 жет эле бастырыңыз эми. Акырын абайлап өзүңүздү. Жакшы. Күлүктүгүнөн сөз жок. Ябай күлүк. Өтө сон. İnsanlar негиз күлүк болот. Болот, жакшы. Негизи тайларда сөз жок. Сындарында, мүчөлөрүндө өтө сон тайлар экен. Алдыда эми ушул тарбиясы калыптыр. Бунун эми баасын айтыңызчы. Баасын канча деп турасыз? Баасыны муну $5 миллион деп турабыз. Долларга 5 миң деп атасыз. Долларга $5 миллион деп атабыз. Эми кеми бар. Албетте бар кем. сүйлөшүүлөр болот, айтылган баага сатылбайт. Өзүнө келген суммасын айтышсын. Капа болбойбуз. Туура келсе беребиз, кимге туура келсе алат. Бул базар. Туура. Кааласа $1000 сурасың, кааласа 1 сом сурасың. Демек, кимге буйруса, кимге насип кылса алып келет. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы $5 миң коюлду. Сиздерге Ивановка Садовой айылынан 2 тайды көрсөттүк. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кейдж каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.